Кыргызстандагы эң чоң заводдордун бири Кемин районунда салынды. Бул жерде жылына 1 миллион тоннадан ашык клинкер чыгарылат. Заводдун бир топ технологиялык өзгөчөлүктөрү бар. Алар менен алдыңкы мүнөттөрдө сиздерди тааныштырабыз. Бул завод Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ачылып жаткан 100 өндүрүштүк ишкананын бири. Теректаш заводунда клинкер чыгаруу үчүн ак таш, көмүр, күл, топурак, темир рудасы колдонулат. Чийки затты бышырып, клинкерге айландырганда ысык газдар пайда болот. Бул газ дагы текке кетпей, андан электр кубаты өндүрүлүүдө. 67 миллион киловатт-саат электроэнергиянын 39-ун өзүбүз генерация кылып иштетебиз. Дагы бир өзгөчөлүк, мордон эч кандай кара түтүн чыкпайт. Заманбап чыпкалар 99,99% тазалоого жөндөмдүү. Клинкер Новопокровкадагы заводко жеткирилип, цемент өндүрүлөт. Эки заводду курууга 160 миллион доллар сарпталган. 800 адам иш менен камсыз болот. Анан жыл сайын биз 1 миллиард сомго жакын салык төлөйбүз. Бул заводдон суткасына 3,8 тонна клинкер чыгарылса, Новопокровкадагы экинчи объекттен жылына 1,5 миллион тонна цемент өндүрүлөт.